Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү акын Динара Бешеналиева Касым Куланаев атындагы орто мектебин мындан 40 жыл мурун аяктаган. Бул күнү жаңы мектептен бир класстык кабинетине анын ысымы берилип, эми поэзияга кызыккан окуучуларга акын тарабынан көмөк көрсөтүлмөй болду. Динара Бешеналиеванын мугалими, кыргыз эл мугалими Бектур Исаков жаштайынан калем кармап, ыр жазып, бүгүнкү күндө көрүнүктүү акын катары таанылган окуучусуна төш белги тапшырды. Кийин бир 40га жакын миң бар экен. Атай алып келип берди мага. Карадым дагы. Мен Динараны тааныбай калдым. Бул баягы үйрөнчүк Динара эмес. Бул ошол өзүнүн жолун таап алган. Жанагындай эң сонун ырларды жазган өзүнчөлүк изи бар. Таптаза башка Динара пайда болду. Акын жазуучу Динара Бешеналиева өзүнүн үй бүлөсү менен бул классты жасалгылоо иштерине көмөк көрсөткөн. Бул жолугушууга ыр жинактарынан турган китептердин дала келип, мектептин китепканасына тапшырды. Бектур агай чындыгында ыр жазганды үйрөттү. Биринчи, экинчи, төртүнчү сабак уйкаш болуп, үчүнчү сабак уйкашпайт деп үйрөткөн. Анан ошол менен мен ыр жазып кеттим. Ошол мен жазган ырларды алып, ошо Бишкекке барып, анда мен таласта болчумун. Бишкекке барып, чоң журналисттерге, чоң газетага, Асаба деген газета бар эле, ошонун эшигин чертип, мына менин окуучу кызым моундай жасат, жазгандары аябай терең, жана мындай башкача жасат экен, силер да колдоп койгула деп, агай андан ары басып кетишиме да түрткү берди да. Ошондон улам мен жакшы адамдарга жолугуп, жакшы нерселерди көрүп жазып кеттим десем болот. Ушул жерден дагы менден да мыкты акындар, менден дагы мындай бир патриот кыздар, балдар өсүп чыкса экен деп тилейм. Ниетим ушунда. Жолугушууда акынын ырлары окуучулар тарабынан көркөм окулду. Кышта тоңуп калбайын деп ырыштым, күздө үзүлүп түшпөйүн деп нур үздүм, көгүмдөрдөн күн көтөргөн нур үздүм. Арал айынан чыккан маданият, адабият ишмерлери арбын. Алардын бири акын жазуучу Динара Бешеналиева атындагы кыргыз тили кабинетинен эми поэзияга кызыккан окуучуларга багыт берилип, тандалып алынган ырлар гезит беттерине жарыяланат. Биздин бул класс ачуунун негизги максатыбыз ушул Арал айынан чыккан таланттуу жаштарды ар тараптан колдоо, жана Динара эжеке ушул ыр жазган окуучуларды өзүмдүн жолума түшүрүп, ыр жазуунун жолдорун үйрөтсөм деген, ушу прозалык чыгармаларга кызыгуусун арттырсам деген негизги максатыбыз ушул болду. Биз ойлойбуз, балдар буюрса келечекте ушу Динара эжекедей ыр сүйгөн, поэзияны сүйгөн, прозалык чыгармаларды жан дил менен сүйгөн, кара сөздүн чебери, ырдын чебери болуп чыгат деп. Акынын алгач Кызыл алма, Турна бии жана башка ыр жыйнактары жарык көргөн. Нурузбек Шабданбек уулу, Нургелди Ашырбеков, Талас району.